Çok rahmat. Ömrüңүздөр uzun bolsun, den soğukta olуңуздар. Kırgızstan ушунчалык demokratiyalı өлkө oldu dep dünya жүзү ээ соғып атат. Мына бул жерде пикет кылып атса, ошонун эле 1 метр биягында свадьба өтүп атат. Эч ким таарынбайт. Тура да тура, пикет кылгандар өзүнүн иши боюнча пикетин кыла берсин, үйлөнгөндөр үйлөнө берсин деми. Булар пикет кылып атат экен деп үйлөнбөй коймок беле, тура? Үйлөнүп атышат, эч ким таарынбайт. Үйлөнүп аткандар минтип атат. Келинчегине карап, жаңы үйлөнүп аткан жигит: "Мына жерде пикет болуп атыр, кел пикетке сүрөткө чыгып койбойлу" деп мындай. Пикетке сүрөткө чыгып бир жаңы жылда ёлкага сүрөткө чыгып аткансызчы. Экөө мындай үйлөнүп атат, ар жакта сүйлөшүп атышат, мушташып атышат. Шундай демократиялык халк болуп калдык. Дүнүйө жүзү таң калып атат. Кыргыздар абетке кетип атып эле бийлик алмаштырып коет экен деп атат да мындай. Ужунга чейин. Курал жарак алып, даярданып, убар болуштун деле кереги жок. Площадка бир камаз таш түшүрүп берип койсо эле жетет ошо. Жүрөбүз бага, мынтык издеп неме болуп. Таш менен бийлик алмаштырып коет дегенди дүнүйө жүзү ойлонбоптур мурда. Ушуну кыргыздардан кийин эстери болуп атат да. Таш менен деле алмаштырса болот турбайбы? Бөлөк калкты мынтык менен атса качат экен. Мынтык менен атып атат деп жашынып качат экен. Кыргызды мынтык менен атса мынтет экен. Мынтык менен атып атат. Энең таш берчи, таш энең урам, таш. Жыбачабай энең урам. Чолпонбай каяктан чыкканын билип алсын. Муну площадты бирок бир четти кичине булгап коюп атат, центр. Мындай кылбайлы. Баары деле кубалайт экенбиз, баары деле качат экен. Бу ак үйдү аэропорт жака бир таштактуу жерге эле салып коймойлу я. Кандай дейсиңер? О жерден кичине таштагы бар заодно мындай кубалаганга да оңойраак. Ошондон ары эптеп аэропортко чейин кубалап барсак, ары эптеп түшүп качып кетишет да. Жүрөбүзбү? Алысыраак. Өздөрүнүн машинеси бар, барып келе берет. Итак эле биздин эсебибизден барып келет аны. Жакшы машинелер бар, туурабы? Ошол жака барып иштеп, ошондон ары кичине бирок бир-бирден кубалап жаман убактыбыз кетип атат да, ошол жаман болуп атат да. Бир оптом кубалап, бир эс албайлы концерт көрүп, тынчыраак, я, кандай дейсиңер? Мына бирок ага деле учур келип атат окшойт. Чогула башташты азыр. Тандалып чогулуп берип атышат. Өздөрү эле белгилүү болуп атат да, ким катыш керек, ким кубалаш керек экени билинип калат өзүнө. Казактар келиптир. Ой, биз тынч эле жашап атабыз, зеригип кеттик. Бизде деле кичине бир бийлик алмаштырып берип койбойсуңарбы десек, бир кыргызга келип, пожалуйста дептир. Канча киши барасыңар, биз тосуп алалы даярданып десе, кыргыз айтат экен. Бир 20 чактыбыз барсак, алмаштырып келебиз дем, убакыт кечке чейин жетишип калабыз кечинде. Кечинде эме бар эле, биякта, жоро дейтмиш да. Ошого жетишип калыш керек десе. Казак таң калып, ой, 20 эле кишиби? Койчу. Жок дегенде 100 киши барбайсыңарбы? Десе, кыргыз таң калып, ой, жөнтүчө жиндисиң. 100 киши барсак анда мародерство болуп кетпейби деп коет. Биз кичине 100дөн ашсак эле мародер кылып эткенбиз. Ушул ягынан да күчтүү экенбиз. Мына кечээ мародерствода нааразы болуп атышат. Бийликтегилер чыгып алып, телевизордон айтып, элдер чыгып алып, народныйды тоноп кетишиптир деп. Эгоку, эл көчөгө чыкса, народтуку деп жазылып турса, өзүбүздүкү турбайбы деп алышты да, туурабы? Ушу жакшы болду, ушу народный чыкканыч. Элге чогултуп ошол жерге продуктубузду даярдап берип коюп атат. Бир кыштан чыгып алабыз. Жетпей баратса турат да дагы народный, турабы? Шундай мародерствода кыйын экен. Эл өзү чогулуп калганда, бирөө кыйкырып койсо эле ошонун аркасынан кетип калат экен. Эл ушундай чогулуп турганда бирөө "Оу" десе ошону карап калышат. Эчтеке дебей эле. Beta Stories деп койсо эле, бол.
мына полуслов түшүнөбүз да. Beta stories дегендер кетти, урган бойдан кетип атышат 200 киши, 300 киши. Beta stories'тин кожайыны акылдуу экен. Эшке чыгып туруп, токтогула. Алгыла, бирок эчтекесине тийбегиле талкалабагыла десе, элдер очередке туруп коетмиш. Ошон үчүн Beta stories'тин не кылды, талкалабай алып кетип калды. Ошентиш керек болчу. Андан чыккандан кийин Татаны көздөй деп койгон экен бирөө. Кайра татаны көздөй уруп баратса, угуп калыштырдылар, тиякта келатчат дегенден угуп калып даярданып качкан экен, бир экөөсү мынтык менен атып ийиштир. Бирөөнү ок тийген экен. Доктурга барса, доктур сурап атат, "Не болуп жарадар болуп ок тийди?" десе, берки жатып алып сыр бербей, "Мен революционермин. Мен ак үйдү көздөй ура деп кетип атсам, ок менен атты. Өзүмдү жоготуп койгон экенмин. Gözümde assam ele tatanın janında jatam деп коет. O жерге алып барып таштап коюштур. Ана революционер. Менин бир таанышым бар. Лионга кириптир. Батинке сатат экен да жерде. Бир мүшөк батинке көтөрүп алып айылга алып барып, "Мына сага подарок" деп жерге төксө, жалаң оң бут экен. Азыр туугандардын баары оң тарапка басып чыкты. Куда кааласа, ушу шайлоонун ортосунда да бирдеке болуп кетсе, сол тарабын алам. Ошентип оң олуп алам. Зато импортный. 89га чыккан жашын унутуп калыптыр бир апа. Холодильник көтөрүп алыптыр. Бел талып кеткен окшойт. Остановкада турган балдарга келгенде, холодильник кереги жок беле деп коет. Ошол жерден саткан аттыр да. Десе балдар шустурийлик кылып, кемпирди тоноп, үстүндөгү холодильникти ала коюп, "Такси" деп таксиге сала койсо, такси качып кетип атат дейт. Такси качып кетип атса, экөө аркасынан кол алып туруп, "Уру" деген бойдо. Кызык окуялар болду. Өзү качканы, кубалаганы биз өзү көнүп калдык. Остановкада отурсаң, 5-6 жүгүрүп кетсе деле, отурган эме сурабай эле кошо жүгүрүп алат. Жолдан барат сурап коет. Кайсыга? Кайсы кайсыга? Кай кормой жөн эле? Спортсменмисиң? Шундай көнүп калганбыз. Качканга да шундай көнгөн экенбиз, кууганга да шундай көнгөн экенбиз. Бакиев качып кетип атат, Акайттан өтүп кеттир. Физкультурадан жакшы окуган экен да. Шундай уруп баратса, Акайчы көтөргөндөн кыйк токтоп. "Ассаламу алейкум, Акайчы кандайсың?" Десе, Акайыптан калып, "Келип калдыңбы?" "Не тез эле." Мага окшоп кичине бир 15 жыл отурабы десе. "Зато мен 5 жылда эле уруп алып келип калдым" дептир да. Сен чыдап жүрмөк белем, 15 жыл шашпа. Молодец, молодец. Жакшы болуптур. Кыргызстанды сагынып кеттим. Бир кичине бир нерсе ала келдиңби, базарлык? Бир нерсе десе, Бакиев айтатмыш, "Ала келдим. Өзгөндүн 2 килограмм күрүчүн алып келдим. Бас берейин." Давай. 1 килограмм баспайсың, экөөбүз сүйлөшүп, жеп отурайлы десе, Бакиев 2 килограмм басып калыптыр дейт. 2 килограмм не кыласың? Бирөө эле жетет десе Бакиев. 2 килограмм баса берейинчи, кокусу Отунбаева келсе жетпей калбасын десе. Чогуу отурупчу. Отунбаева молодец. Между прочим. Бактылуу экен. Отунбаева жанагы инаугурацияда туруп алып, көкүрөгүн басып алып, гимндир деп атса телевизордон балам айтат. "Ата, президент гимнди билбейт экен" дейт. Мен айттым, "Балам, бул случайно президент болуп калды, эгерде мурда даярданганда жаттап алмак." Ничего, жаттап алат. Эжекебиз, Роза эжекебиз оппозицияда жүргөндө күскү таап алыптыр. Алып күскүдөн сурап калган экен. "Күскү айтчы, ким сулуу?" деген экен да. Анан күскү айттыр. "Сен сулуусуң, бирок сенден өткөн майрам сулуу" дечи экен да.
Мурда. Азыр сурап атат экен. Күскү, айтчы ким сулуу десе азыр айтып атат экен. Сен сулуусуң, сенден өткөн сулуу жок деп атыптыр азыр. Ана, бактылуу экен. Эмнеге бактылуу экен деп атам. Азыркы өкмөттү көпчүлүгү мынтип айтат экен. Убактылуу өкмөт деп. Бул бизди жөн эле ууспа көйтөш үчүн эле ууну кошуп коюшкан. Болбосо уусу жок, булар бактылуу өкмөт. Себеби эл бийликти алып берди, булар келип отуруп алды. Бактылуу. Birazdan emin biyle başta başka zaman. Tanta, tanta, tanta. Мурда Бакиевдин убактысында эл өзү кичине мындай саясатташып кетпедик, анан бирдеке болсо эле ушак айткан жакшы көрөбүз го. Бакиевдин учурунда деле быжыр деп эле сүйлөшө берет элдер. Эмне болду деп сурасам эле, Бакиев өзүнүн туугандарын коюп алыптыр дешип элечи. Мен ошондо эле айткам, анан эмне сенин тууганың коюп алсын беле? Ар ким өзүнүн тууганын коет да турабы? Мен деле президент болсом өзүмкүн коймокмун. Азыр деле ошондой. Быжыр. Эмне болду? Аял башкарып атат бизди. Быжыр. Эмне эми билдиңерби? Аялдар мурда эле башкарып келген, просто азыр ачыкка чыкты. Ана. Же калппы? Мына жигиттер отурасыңар ошол жерде. Мына достор менен чогуласыңдар, жүрбөйсүңөр, эртең бир жерге эс алып барып келели. Природага барып келели деп жакшы эле сүйлөшөсүң да кетесиң. Эртең менен звонтет. Досум эмне болду десең? Мен барбай калдым, аялым урушуп атат. Ана. Бүт эле аялдар чечет. Колубуздан иш келбей калса эле алдыбызга 5 аялды салып алып аркасынан жашынып алып эле жүрөбүз. Мындай эркекче жүрүш керек экен да. Биз байкадыңар, алдыр үйөт экенбиз бийликти. Бардык нерсени шымыбыздан бери алдыр үйдү келем, баарын келе да четине. Эркекче бололубу жигиттер? Майрамыңыздар менен. Хуш келипсиздер. Мен жана башында классташ келаткан турбайбы? Ömrüm versin. Men jana тамашалашып атканым себеби азыр мынтип калыптыр. Мурда түштүктө бийлик болчу десе, азыр таластык досторум, биз бийликти алдык деп ушинтип мактанып калышып беребиз. Негизи өз таластыктар ого өтөр мактанганда такыр эле. Мурда мындай болуп баскан таластыктар азыр мындай болуп басып калышты да. Bagı maqtançaq жандар ого өтөр эле. Өпкөнү мындай сыртка кармап алгам да. Официанттар окшоп мындай. Таластыктар өзү негизи өзүнүн натурасында мактанмайынча тура албайт да, чыдабай кетишет буларчы. Бир таластык бир островко түшүп калыптыр. Жалгыз эмне кыларын билбей, зеригип ушундай жашап атса, бир самолет катастрофа болуп учуп келип сууга түшкөн экен, караса бир кыз чөгүп баратат дейт. Таластык ушундай эле сүзүп кетип атат, эми чөкпөйт да билесиңер, ушундай эле сүзүп кетип атат. Барып баягы кызды аркасына алып катери болуп сыртка чыгат дагы. Баягы кызды эсине келтирип, оозунан суусун чыгарып, жакшылап караса эле, жанагы Дженнифер Лопес деген кыз бар го, ошол экен да. Көрүп алып, сүйүнүп, таанышып, 3 күн жашап калыптыр. 3 күн аябай жашаптыр да гана мактанайын десе эч ким жок таластыкта. Жалгыз да островдо эч ким жок. Бияка басып мактанайын десе эч ким жок, бияка басайын десе эч ким жок. Ушундай мактангысы келип кеттир да баягы Дженниферди чакырып алып туруп, чачын лысый кылып, кырып туруп, эркек окшот, башына калпак кийгизип туруп, жанына отургузуп, далга чаап туруп, Керимбек, мен Дженнифер Лопес менен жашап атам деп мактанып коет. Чыдабай кеттир да. Ошон үчүн мактанып туралы кичине. Мен нарындыктар мактанайынбы мен? Биз нарындыктар мактанганда таластыктар неудобно болуп кетет.
Narындык менен чүйлүк дос болуп калат экен да, чүйгө конок келип калса, чүйлүк досту айтып калтырым. Нарындан досум келди. Баягы байлап аткан тоокты алып чыгып сой, байбиче дептир. Ана тоокты алып чыгып сойгон экен, сойгондон кийин байбичеси эшиктен кирип, жарымын салайынбы же бүт эле салайынбы? Десе абышкасы жарымын сал деп анан сыйлап узатып ийген экен. Кийин чүйлүк досу нарынга барып калса, нарындык досу, ой, чүйдөгү жакын досум келип калыптыр. Баягы байлап аткан койду алып чыгып сой деп союп калган экен. Эшиктен бир аздан кийин байбичеси кирип, жарымын салайынбы же бүт эле салайынбы? Десе абышкасы, бүт эле сал, ал эмне сага тоокпу деп коет дейт. Рахмат, рахмат. Çötkün tağdır menin jolgo çıgıp Silerdiğin ak bulutlar jolu duşkıgıp Men gelin altın kumdu Gölcegine olturam Eskerden işten sizi Olturam eskerden işten sizi Sezginde ayrılargı korkurem Altın kum sen barına ortuk elin Öçüşün bizdek sütkan Жаңылуға өмірден өрінгізді жалғыз келем өмірден өрінгізді жалғыз келем Kayığımın karan tünün jarık kılar Karaldım jaşodogып jakşılık bar Sen hazır emnen oylop turdun eken aydalı baratkanda ah bulutlar aydalı baratkanda ah bulutlar Gölcegi kasiyetli göldün cegi
kardeşim Süygönümden geldim sana Süyündüm aylağını gayrı berçi Süyündüm aylağını gayrı berçi